алгач аялдардын жашоосуна бакыт алып келген зарыл нерселер тууралуу же башкача айтканда аялдар үчүн эң баалуу жана керектүү нерселер тууралуу сөз кылсак, алардын эң башкыларынын бири бул аялдын ден соолугу. Ден соолуктагы баалуулуктан артык эч нерсени баалоого болбойт. Ден соолук бул өтө маанилүү ресурс. Албетте аялдар өз ден соолугуна сөзсүз карашы керек. Өз денесин туура жана даамдуу тамактандырышы да керек. Спорт менен машыгышы керек. Күн тартибин сакташы керек. Убагында уктоого жатып, убагында ойгонуу керек. Өзү үчүн кам көрүп, денесин кароо керек. Ар бир аялдын сулуулук алып келген адаттары болот эмеспи? Бирок аны туруктуулук менен жасоо керек. Ал процесс аялга ырахат алып келиши керек жана сөзсүз түрдө күн сайын аны туруктуулук менен жасаган абзел. Массаж, ванна, маска, сууга түшүү, бассейндерге баруу, көбүрөөк жөө басуу сыяктуу нерселерди унутпаган жакшы. Дененин эле эмес, рухтун да саламаттыгы үчүн кам көрүү керек. Бул албетте эң негизгиси. Ошондой эле эмоционалдык саламаттыкка да көңүл буруу керек. Эмоциябыздын сабаттуулугунун маанилүүлүгүн түшүнүп жана акыл эсибизди тазалыкта сактаганга аракеттенгенибиз туура. Ал үчүн негативдүү эмоцияларды карманып жүрө берүүнүн кереги жок. Акыр чикирден өз убагында арылуу керек. Жашоодо дагы ошондой болгону жакшы. Аялдар үчүн эң бир баалуу жана зарыл болгон нерселердин дагы бирөөсү бул өзүнө карата өзүнүн мамилеси. Өзүнө карата аялдын мамилеси кандай болушу керек? Бизди төрөлгөн кезибизден баштап эле биз үчүн абдан маанилүү болгон кээ бир нерселерге үйрөтүшөт. Бирок өзүбүздү талдап билишибиз керектигине, өзүбүз менен өзүбүз таанышуубуз керектигине үйрөтүшпөйт. Бирок бизди тышкы тапшырмаларды чечүүгө үйрөтүшөт. Ошентип атып, биз өзүбүз чындыгында эле ким экендигибиз тууралуу таптакыр эле унутуп коебуз. Биз эмнени каалап жаткандыгыбызды да билбейбиз. Бир нерсени каалагандан коркобуз кээде. Бизге жамандык каалаган адамдарга ишенип алабыз. Өзүбүздөгү интуицияларга болсо ишене албайбыз же аларды баалабайбыз. Анан чаташкан бир нерселерге чалынып алабыз. Аялдар кээде өзлөрүнө жана өзлөрүндөгүлөргө ишенишпейт. Бирөөлөрдүн ушак айыңынын объектиси болуп калуудан абдан коркушат. Ал тургай ушундай мамилеге татыктуубуз деп көнүп алгандары да болот. Аялдар кээде таптакыр каалабаган жагына окууга тапшырышат, окушат, убакыт келип калды деп күйөөгө чыгышат. Ошол эле учурда ал адамдын алдында өзлөрүн кичине болсо да бактылуу сезе алышпай күн көрүшөт. Бирок аял киши өзүн укканды, сезгенди дагы үйрөнүшү керек. Ар бир аял өзүнүн күчтүү жана алсыз жактарын билиши керек. Көптү көргөндөн коркпош керек жана андан ары тереңдеп сүйгөндөн да коркпош керек. Биздин интуициябыз бар экендиги тууралуу фактыны кабыл алышыбыз керек. Эгерде биз алсырап же көзүмүздү жумуп алсак дагы интуициябыз же рухубуз бизди алдыга алып кете берет. Көңүлдүн борборун мына ушуга буруш керек. Өзүн өнүктүрүү бул дагы аялдардагы баалуулуктардын эң негизгилеринин бирине кирет. Чынында ар бир аял өзүн өнүктүрүүгө ар дайым умтулат. Адам ошондой жаралган. Ал дайыма кеңейип, өнүп, өсүп отурат. Адам, аял киши да өз денесин карап, күтүп баккандай эле интеллектин өнүктүрүп, социалдык жактан да өнүгүп, ошондой эле руханий жактан да өнүккөнгө көңүл бурушу керек. Руханий өсүү бул негиз болушу керек бардыгына. Өзүңдүн ички табиятыңа керектүү деңгээлде көңүл бурбай туруп, сырткы дүйнөдө бир нерсени жасоо татаал. Бирок калган деңгээлдердин баары ар бир аялдын жашоосунда орунга ээ болушу керек. Өзүнүн руханий жашоосуна убакыт бөлүү, окуу, үйрөнүү, изденүү, жаңы нерсени өздөштүрүү, кайрымдуулук жактан өнүгүү менен аял киши ого бетер өзүн бактылуу сезе баштайт. Эгерде аял өзүн жеткилеңдикке жеткирем деп аракеттене берсе, бардык жагынан идеалдуу болгонго, бардык ыкмалар менен мыкты болууга аракеттене берсе, анда өзүнүн аялдык табиятын талкалап алат.
Муну билүү жана түшүнүү абдан маанилүү. Бирок эмнегедир кээ бир аялдар эркектердей өсүп өнүгүүгө жеткиси келет. Бирок аял менен эркектин ортосунда асман менен жердей эбегейсиз айырмачылыктар бар. Аял деген өсүп өнүгөт, бирок ал качан тынч, бейкут, баары жайында деп сезгенде гана толук ачылат. Ошондо гана өнүгүүгө шарт түзүлөт. Эркек киши болсо күчүрөп, кандайдыр бир ургаалдуу кыймылда болгон кезде өзүн дагы да жакшырткысы келип ачылат. Аялдар тескерисинче. Аял менен эркектердин гормондору да эки башка. Адам өзү эмне менен алектенсе да андан ырахат жана кубаныч ала алгандай болушу керек. Өзүлөрүнүн чыныгы баалуулуктарын жоготпой, аны сөзсүз ишке аша турган карьера, жумасына 5 күн иштөө жана башка эркектерге мүнөздүү жалган баалуулуктарга алмашып алган учурлар да болот кээ бир аялдарда. Жашоо турмуштагы ар кандай таңууланган нерселерге багынбаган туура. Аялдар чыныгы кубаныч алып келген нерседен канааттанганды үйрөнүүлөрү керек. Аялдарды сүйкүмдүү көргөзгөн нерселер эркектерге жарашпайт. Ал эми эркектерди сүйкүмдүү көргөзгөн нерселер аялдарга ылайык келбейт. Эркектер катуу, кайраттуу, өжөрлүк касиеттери менен сүйкүмдүү көрүнсө, аялдар назиктик, жумшактык, мээримдүүлүк, көтөрүмдүүлүк касиеттери менен баалуу көрүнөт. Эркектер курчтугу менен, шар мүнөзү менен жакшы, жарашыктуу көрүнсө, аялдар ийкемдүүлүгү менен, ар нерсеге кылдаат карагандыгы менен жакшы көрүнөт. Эркектер жоомарттыгы менен баалуу болсо, аялдар сергектиги менен баалуу болуп эсептелет. Эркектер бири-бирине атаандашуу, көптүн алдындагы кайраттуулук менен, өзүнүн күчүн көргөзүү менен өзгөчөлөнсө, аялдар көпчүлүктүн алдында унчукпаган момундугу менен татынакай көрүнүшөт. Аялды сулуу жана сүйкүмдүү көрсөткөн анын жооштугу жана момундугу, ийкемдүүлүгү, алсыздыгы. Бир жолу бир эркек менен аял классташтар сырдашып калганда, алардын маектери төмөнкүдөй сүйлөшүүлөр менен болгон эле. Ар кимиси өз тагдырлары тууралуу айтып отурушту. Ошондо сөз кезеги келгенде аял классташы: "Мен кызыктаймын өзү. Күйөөм экөөбүздүн пикирибиз келишпей калганда, мен эмне кыларымды билбей ыйлап жиберем" деп айтат. Анда тигил эркек классташы абдан таң калып мындай дегенин уккам: "Ыйлап жибергениң эң жакшы турбайбы? Аял кишиге ошол алсыздык кандай гана сонун жарашат. Андайда эркек аялды ого бетер сактагысы келет, аягысы, коргогусу, сүйгүсү келет. Ал эми кээ бир аялдар пикир келишпестиктер болгондо ыйламак тургай, эркек бир сөз сүйлөсө 10 сөз менен жооп берип, тикиип, эркекти тирмие карап турса, ушунчалык көңүлүң муздап, ого бетер андан оолактап кетесиң. Анткени эркектер менен тең келүүгө аракеттенген аялдар өзлөрүнүн аялдык табиятына окшошпой кетишет" деп айткан. Демек, аялдын сулуулугу анын назиктигинде, жоош момундугунда жана ийкемдүүлүгүндө, алсыздыгында. Радио угармандар, сиздер Өмүр Кербени радиосунан аялдардагы баалуулуктар деген теманы угуп жатасыздар. Микрофондо мен Жомагүл Казыбаева. Ушул жерден дагы бир аңгемени айтып кеткенибиз ылайык болуп турат. Аңгеме Асанбайдын өрөөнү деп аталат. Асанбайдын өрөөнү деген жери болгон экен. Анын ошентип аталып калышынын себеби тууралуу бир тууган агасы карындашына айтып берип жатты. Анда алардын маегин башынан баштап угуп көрөлү. "Карындашым, сенде ушунчалык потенциал көп, акылың көп нерсеге жетет, баарын жакшы, натыйжалуу жасайсың, үйүңдө жакшы кожойкесиң, жан талаша оокат кыласың, балдарың үчүн отко түшүүгө да даярсың, иштеген жумушуң да ийгиликтүү, дайыма алдыңкы катарда жүрөсүң. Бирок жолдошуңдун колдоосу жок, анын сени шыктандырып турган, көтөрмөлөп турган кептерин укпай кыйналганыңды баамдап турам. Мен азыр сага бир аңгеме айтып берейин, анан калганын өзүң ылгап, маанисин түшүнүп, керектүү чечим чыгарып аларсың" деп сөзүн баштайт.
Бир кезде бир кой оозунан чөп албаган Асанбай деген жигит болуптур. Ал эч кимге зыяны жок, өз оокатын кылып, буйруганына кайыл болуп, эч нерсе менен иши жок күн өткөргөн адам экен. Анан ал үйлөнүптүр. Келинчеги тың, чыйрак, зирек чыгыптыр. Асанбайга таң атса, күн батса болду. Тамагынан жылуусу өткөнүнө ыраазы болуп жүрө берет экен. Келиндин төркүнү бир аз алысыраак экен. Ал эми Асанбайдын үйү болсо элден оочо жалгызтам экен. Бирок үй соодагерлер, жолоочулар ары бери каттоочу жол боюнда экен. Кээде төркүндөрү келип кетип турушат. Анан алар кетээринде керегиңе жарат деп анча-мынча тыйын тыпыр таштап кетишет. Анан ал жолдон анын айылдаштары, туугандары, көптөгөн жолоочулар да ары бери өтүп калышат экен. Келин аларга кээде суусундук сунуп, кээде алардын бир аз тыныгып алышына шарт түзүп, тал түбүндөгү көлөкөгө көрпөчөлөрдөн төшөп, чырпыктарды заматта алоолонто жагып, ысык чай берип калчу экен. Келиндин сыйына, мамилесине ыраазы болгон, анын тири карактыгына тамышанган жолоочулар дагы көнбөгөнүнө койбой, ага бир аз тыйын тыпыр таштай кетишчү экен. Акылдуу келин анын баарын чогултуп туруп, бир күн дайыма анын чайын ичип өтчү, токтолуп калган курактагы соодагерге базардан 2 эчки ала келүүнү суранып, акчасын берет. Ал соодагер тандап туруп, жакшынакай 2 эчки алып келип берет. Болгондо да бооз эчкилерден сатып келген болот. Ошентип саналуу айлардан кийин ал эчкилерден бирөө эгиз тууйт, бири жалкы тууйт. Жаш үй бүлө 5 эчкисин жакшынакай кылып багып жүрүшөт. Асанбай ал эчкилерди багып эле койгону болбосо, ал тууралуу сөз деле кылбайт, ойлонбойт деле. Бир күнү дагы самовардын ысык чайы менен каламадан берип, жолоочу соодагерге чай сунуп аткан келин: "Бир аз акчам бар эле, ошону кошуп, ушул 5 эчкини сатса, анын ордуна 2-3 кой келер бекен аба?" деп сурайт. Соодагер карап көрсө, келиндин чогулткан акчасына эле 2 семиз козу келчүдөй экен. Анан 5 эчкини сатса, ал акчаларды кошкондо жакшынакай 5 козу келчүдөй. Анткени эчкилери да тим эле семиз эле. Келиндин чыйрактыгы соодагердин жүрөгүн жылытып, чын дилинен жардам бергиси келет да, кайтарында 5 эчкинин акчасы менен келиндин кошуп берген акчасына 5 козу, жемиш берчү 3-4 көчөт да сатып алып келип берет. Эми адырдын аркы бетиндеги койчунун койлору менен чогуу Асанбайдын да 5 кою жайылып жүрдү. Жыл өтпөй Асанбайдын 5 коюнун экөөсү эгиз тууп 12 койлуу болуп калат. Ошентип коюнун саны 30дан ашканда Асанбай музоолуу уюнда багып жүргөн болот. Үйүнүн айланасы жер жемиштери мөмөлөгөн кооз бакка айланат. Эчкилери, койлору адырдын бетин каптай жайылып, ал тургай уюнун саны 10дон ашып, алардын арасына жылкы баласы да кошулат. Көп өтпөй Асанбайдын өз балдары жүздөгөн койлорун, ондогон уйлары менен жылкыларын кайтарып, кең пейил келин эми ары бери өткөндөргө суу эмес, чай эмес, кымыз менен жуурат сунуп калат. Асанбайдын балдары да өтө элпек, тартиптүү балдар болуп чоңоюшат. Ал жерге келип эс алуу ары бери өткөн адамдардын ырахатына айланат. Ошентип ал жерди эл Асанбайдын өрөөнү деп атай башташат. Анан Асанбайдыкына тектүү баштуу адамдар келип, аны менен куда сөөк болууга кызыккандар дагы абдан көбөйөт. Себеби анын уулдары оокатка тың, иштин көзүн билген, шамдагай жигиттер болуп, кыздары болсо созолонгон сулуу, ийкемдүү кыздар болуп көзгө көрүнүп калышат. Коноктордун көпчүлүгү эс алып кетүүнү каалаган жолоочулар болсо, кээ бирлери атайын ат арытып, Асанбай менен мамиле түзүү максатын көздөп келгендер болот. Албетте, көпчүлүк учурда коноктор келгенде союш союуга туура келет. Асанбайдын аялы эч кимге угузбай, аста гана оолак жерде күйөөсүнүн кулагына шыбырап: "Бул конокторго козу союу керек. Козуга бата тилеңиз. Бул конокторго эчки союу керек. Ал эми буларга токту же соолук союу керек. Буларга сүрсүгөн эттен өтөрү жок. Жаш балдар экен. Сиз коноктор менен кобураша отура бериңиз, өзүм баарын жайгарып келем" дейт. Элдин алдында дүйнө бейкапар күйөөсүнө тик карап же ага үйрөтүп тыңсынган эмес экен.
Асанбай коноктор менен маектешпейт деле, сөзгө да жок, бирок кептерден угуп отура берет. Ал кандай эт тартылып, кимге эмне берүү керек же эмнени кандай кылуу керектиги менен жумушу да жок. Акылдуу аялы баарын ошентип жайгарып, сырттан баарын эскерте шыбырай күйөөсүнө айтып турат. Акыры Асанбай менен аялы очор бачар небере чеберелүү болуп дүйнөдөн өтүшөт. Ошентип ошол өрөөн, ошол бойдон Асанбайдын өрөөнү деп али күнгө чейин аталып калыптыр. Ал эми акылдуу чыйрак келиндин аты ким экени да белгисиз бойдон калган. Анткени акылдуу аял болушунча күйөөсүн көтөрмөлөгөн, сөз талашып сүйлөбөгөн, өз жүрүм туруму жана мамилеси менен кылган иштери жана зиректиги менен гана эл журттун көңүлүнө жаккан аял болгон. Асанбайды Асанбай кылган аял Асанбайдын аялы болуп гана айтылып калыптыр. Анын аты бир жерде дагы аталбайт. Анын аты ким болгону да белгисиз. Бирок аты аталбаса да ар дайым ал аял тууралуу урмат сый коштолуп айтылат. Асанбайдын аялындай берекелүү, Асанбайдын аялындай билерман, Асанбайдын аялындай чыйрак, ыймандуу, элпек, жугумдуу, мээримдүү жана башка ушул сөздөр эл арасына тарап, аны үлгү кыла айтыш экен. Калган жагын өзүң түшүнүп аларыңа ишенем карындашым деп агасы сөзүн бүтүрөт.